Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич тарабынан областтык ыйгарым укуктуу өкүлдөргө ар бир райондун элдери менен жолугушуу боюнча тапшырма болгон. Ошол тапшырма графиктин негизинде Алимбаев Абдыкарым Карбекович Кадамжай районуна иш сапары менен эл менен жолугушууга 15 апрелде эл менен жолугушуу өткөрүлдү. Бул эл менен жолугушууда көптөгөн райондук деңгээлдеги, облустук деңгээлдеги, жергиликтүү деңгээлдеги, ошондой эле республикалык деңгээлде маселелер көтөрүлгөн. Негизинен күнүмдүк турмуштан алынып аткан жолсом күнүмдүк турмушка байланышкан маселелер жерлерде айыл өкмөт тарабынан чечилип келип атат. Ал эми республикалык деңгээлдеги маселелер бул республикалык бюджетке байланышкан маселелер, булар жолдорду куруу, ошондой эле мектептердин курулуштарынын жүрүшү боюнча маселе болгон. Ушул маселелер республикалык деңгээлде кабыл алынды. Иш-чара биздин райондук мамлекеттик администрациясынын облустук ушул мекеме ишканаларга, райондук мекеме ишканаларга тиешелүү болгон иш-чаралар кабыл алынып, бүгүнкү күндө көптөгөн элдин көйгөйлөрү чечилүүдө. Мисалы, биз Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясы мына Баткен облусунун өнүгүү программасынын негизинде, ошол эле Баткен областынын өзгөчө макамы жөнүндө мыйзамына негиз райондун аймагындагы ушул жалпы элге түшүндүрүү иштерин, канча айыл өкмөтү, кайсыл айылдар биздин чек ара статусун алган айылдарга кирди, канча айылдар чек ара статусун алганга кирбей калган. Ошолорду тактап, бүгүнкү күндө Кадамжай районунда 26 айыл чек ара статусун алган айылдарга кирет. Ошондой эле 24 айыл кайрадан чек арада жайгашкандыктан, мурда статус бербей калгандыктан биз облустук, республикалык деңгээлге жолсом жогорку органдарга тиешелүү иш кагаздарын даярдап бердик. Эми бүгүнкү ушул 15 апрелдеги өткөн жолугушууда негизинен суу катышуулар боюнча маселелер көтөрүлдү элдер тарабынан. Суу катышуу маселелери бүгүнкү күндө мына биздин Кадамжай районундагы айыл өкмөттөрдө Марказ, Үч Коргон, Майдан айыл өкмөттөрүндөгү жерлерди сугаруу боюнча, Кожо Кайыр каналыны ремонттоо боюнча 10 январда бизде Кыргыз суу чарба департаментинде тендер өткөрүлүп, 200 миллион сомдук ушул Азия өнүктүрүү банкы тарабынан бул ремонттоо иштерине акча бөлүндү. Ошондой эле былтыркы мына мен өзүмдүн ишмердүүлүгүмдү баштаган мезгилде Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин төрагасы келген учурда иш-чарага кирген мына биздин Халмион айыл өкмөтүндөгү Чекелик, Баткоз, Ынтымак, Жошук айылдарына суу жеткирүү боюнча Эр-1 деген каналыбыз бар. Ошол Эр-1 деген каналдан биздин жалпы 800 гектарга чейин эл суу катышуу менен пайдаланат. Ал каналыбыз мурдагы Өзбек Республикасынын Вадил айылынан өткөндүктөн биз 2 куба суу айдасак дагы 2,5 кубга чейин. Ал жактан 500 жосум 600 литр суу чыгып, элдин көйгөйлүү маселеси болуп келген. Мына ошол көйгөйлүү маселени чечүү максатында министрлер кабинетинин төрагасы иш-чарага киргизип, мына быйылкы жылда декабрь айында тендер өтүп, 156 миллион сомдук ошол дюкер деп азыр казуу иштери, турбаларды орнотуу иштери жүрүп атат. Бул боюнча дагы баянда маалымат бергенбиз. Ошондой эле Бүргөндүү магистралдуу каналыны чоңойтуу боюнча жолбосом Актурпак, Кыргыз Кыштак, Алга айыл өкмөтүнө чейинки сууду алып баруу боюнча Баткен өнүгүү программасына киргизгенбиз. Бул бүгүнкү күндөгү Бургандский магистральный каналда 15 кубага чейин суу алынып аткан болсо 18-15. Кошумча дагы ошол 17 кубалуу параллельный каналдын сметасы, анын проекттери даярдалып атат. Кудай кааласа бул проектти дагы ишке ашырабыз деген ойдобуз. Ал эми калгандагы мына Шахимардан каналыны чоңойтуу боюнча
Жолсон Шахимардан каналынан алынган Нургазиев каналыны оңку балык кылып туруп чоң ойтуу боюнча Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү келип туруп одобрение кылып кетти бул проектти. Бул мына таш төбөнүн үстүгө суу сактоочу БСР курулат. Ошондой эле Алга каналынын 10 километри дагы куюлат. 10 километр канал курулат. Ошентип суу маселесинде бир көптөгөн бир иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Ошондой болсо дагы сезон мезгилине быйылкы жылда суу кичине жалпы эле табигатта азыраак болгондуктан эми үнөмдүү пайдалануу боюнча дагы элге дагы айтып кетишибиз керек. Бирок канчалык аракет жасап суу чарба башкармалыгы тарабынан облустук райондук анан биз райондук мамлекеттик администрация тарабынан айыл өкмөттөрү менен биргеликте ошо суу пайдалануучуларга сууларды жеткирүү жосом аларга мындай бөлүштүрүү боюнча акыйкат жолсом бир теңдештирүү маселесин дагы карап атабыз. Ал эми дагы ошол көйгөйлүү маселе болуп көтөрүлгөн маселелердин бири бул пособие алуучулар болот. Пособие алуучулар боюнча түшүндүрүү иштерине райондук облустук деңгээлдеги маселе да кирбейт. Бул негизинен айыл өкмөтүндөгү мен ар бир айыл өкмөтү менен эл менен жолугушканда мен өзүм ар бир айылдын башчысыга пособие алуучулар боюнча соц кызматкерге айыл өкмөтүндөгү айылдык кеңеш депутаттарыга мен да тапшырма койгонмун. Бул атуулдук дагы парзыбыз. Эгерде бир мүмкүнчүлүгү жакшыраак адам пособие алып, андан бир жашоо шарты кичине төмөнүрөөк адам албаш керек деген албай калса, бул ар бир айыл башчынын бул кемчилдиги, жолсом айылдык кеңеш депутатынын жолсом ошол эле соц кызматкердин туура эмес так маалымат жоктугу деп ойлойбуз. Бирок бул боюнча дагы райондук тиешелүү мекемеге, анын кызматкерлерине тапшырма берилген. Бул маселе боюнча алар дагы түшүндүрүү иштерине жолсом эл менен иштөөдө көйгөй жараткан маселелерди чечүүдө жеринде карап атат. Ошондой эле биздин райондогу эң көйгөйлүү маселе болуп туруп бүгүн дагы 2 комбинаттын иштөөсү болуп атат. Бул келген инвесторлордун эми өз ара пикир келишпестик маселесинен кичине токтоп турат. Бирок аларды иштетүү боюнча өзү акча салып аткан инвесторлор чечилсе, 2 комбинат дагы иштесе керек. Ал эми ошондой эле быйылкы туризм өнүктүрүү боюнча Кадамжай районунда биздин мына Шахимардан дагы Кананы дорогага, Аккайынга, Гавиян, Тамашадагы биздин эс алуучу жерлерге, ошол эле Дугабага сезон башталганда бүт Өзбекстан Республикасына чакырып, аларга да шарттарды түзүп берип, биз кичине туризм багытында дагы быйыл иштерди жүргүзөбүз деген губернатордун тапшырмасы. Бул дагы биздин негизги приоритеттүү тапшырмалардан болуп турат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан кабыл алынган указ чечимдеринин аткарылышы боюнча, аларды элге жеткирүү боюнча бизге тиешелүү мисалы бүт каада салттар боюнча тиешелүү айыл башчылар, айылдын имамдары, тиешелүү мекеме ишканалары менен биргеликте түшүндүрүү иштерине ар бир айылда участковыйдан баштап айыл башчыга чейин тапшырмалар бекитилип берилген. Райондук жобо дагы иштелип чыгып, ал буйрук менен райондун элиге жеткирип бергенбиз. Эми каада салттарды жөнгө салуу боюнча ар бир райондун өзүнүн жараша каада салты бар, үрп адаты бар экен. Биз эгерде Кадамжай районунда өзүбүз жалпы биз сүйлөшүлгөн максатта ошол маселелерди чечип калсак, биздин өзүбүздүн элдин жашоосуна дагы кеңири жакшы шарттар түзүлөт эле. Биз Нарын районунун жолсом Талас районунун же Жалал Абадтын башка райондорунун каада салттары бизге белгисиз. Аларда мындай болуп аттыр деген маселе эмес. Биз өзүбүздүн үрп адаттарды, каада салттарды жолсом ысырапкерчиликти азайтуу боюнча ар бир ушул айылдын жашоочусу, райондун жашоочусу, айыл өкмөтүнүн жашоочусу туура түшүнүү менен кабыл алсак, бул өзүбүздүн элге болгон бир ысырапкерчиликтин алдын ала турган иш-чара болуп калат. Ошондой эле биздин
Кадамжай районунда дагы эң көйгөйлүү маселелер болуп, жолдор болуп саналса, бул республикалык деңгээлдеги маселелер. Бул боюнча Абдикарим Карбекович дагы республикалык деңгээлге чейин мектептердин курулуштары, ошол эле жол курулуштары боюнча республикалык деңгээлге чейин маселени биргеликте көтөрөбүз деп иш чара кабыл алганбыз. Ал боюнча Абдикарим Карбекович бүт жалпы Баткен облусу боюнча дагы бул маселе боюнча аракет жасап атат.